Саламатсыздарбы, урматтуу жеке ишкерлер. Эгер сиздер полис алат турган болсоңуздар, страховой полис, өзүңүздүн жеке кабинетиңизге киргенден кийин могул жерде электронный патент деген жазуу турат. Ушул жерди басасыз. Баскандан кийин бул жерде патент, полис, патент наемного работника, платежи деген окошкалар бар. Сиз полис дегенди басасыз. Андан кийин бул жерди көрүп турасыздар, полис. Анан оң жакта создать деген кнопка турат. Ошол кнопканы басасыз. Андан кийин создание заявки на получение электронного полиса деп чыгат. Бул жерге өзүңүздүн ИНН-ыңыз чыгат, адрес по прописке чыгат. Бул жака телефон номериңизди жазасыз, өзүңүздүкүн. Андан кийин бул жерге регионуңузду көрсөтөсүз. Май айын ала турган болсоңуз, май айын көрсөтөсүз. Кааласаңыз 2 айга, 10 айга, 1 жылга чейин алып койсоңуз болот. Бул жактан сол оң тарапты толтурасыз. E-mail почтаңызды жазасыз. Андан кийин тариф деген жерге сиз булар на рынках, лотки, торговые места деп турат. Булар болсо базарда отургандар. Сиз эгер Wildberries'те иштеген болсоңуз, анда мону тандайсыз. Индивидуальные предприниматели и физлица 6% дегенди. Ушуну тандап коесуз. Көрдүңүз, ушул жерде эң главный ушул жер. Ушуну коюшуңуз керек. Андан кийин районуңузду көрсөтөсүз. Бул автоматически чыгат. 161-ди тапшырып атканда эле бул жерде деле ошол эле сумма чыгат. Анткени сиз 161 менен деле страховой взнос төлөйсүз. Бул жерде деле страховой взнос эмеге төлөйсүз. Соцфондко. Дагы бир нерсени айтып кетейин сиздерге. Электронный полисти толтургандан кийин заявканы көрүп турасыз, ошол күнү түнкү саат 23:59 минутка чейин төлөп коюшуңуз керек. Эгер төлөбөсөңүз, бул полностью просроченный болот дагы, кайра башынан толтурушуңуз керек болуп калат. Бүгүн толтурдузбу? Бүгүн подтвердите оплатить дейсиз. Анан QR-код чыкканда бүгүн төлөш керек. Муну толтурдуңуз, эми подтвердите оплатить деген кнопканы басасыз. Андан кийин бул жерге өзүңүздүн ИНН чыгат, аты жөнүңүз чыгат, анан перейти на страницу оплаты деген кнопкасын басасыз. Андан кийин ушул жерге QR-код чыгат. Ушул QR-кодду сканировать этип төлөп койсоңуз болот, же болбосо могул жерде код турат. Ушул кодду через госуслуги, андан кийин оплата налогов деген функция бар Мбанкта. Ошол аркылуу төлөп койсоңуз болот. Төлөгөндөн кийин полис деген жерге статус активный болуп өзгөрүп калат. Анан бул жерден просмотр кылып өзүңүздүн страховой полисиңизди ачып көрсөңүз болот. Срок 1 айдан кийин өткөндөн кийин бул жерде уже срок истек деген сөз жазылып калат.